Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Биз силер менен бүгүнкү сабакта органикалык дүйнөнүн өөрчүү тарыхын андан ары улантабыз. Анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адам эволюциясы, адамдын жаныбарлардан айырмасы жана окшоштугу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер адам эволюциясы жана адам систематикасы, ошондой эле адамдын жаныбарларга окшоштуктарынын далилдери, мындан сырткары адамдын жаныбарлардан айырмачылыктары тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Демек, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө адам эволюциясы тууралуу кеп кылат экенбиз. Деги эле адам пайда болгондон тартып, адам кантип келип чыккан, ал кантип жаралган деген суроого кызыгып келишкен. Так ошол адамдын келип чыгышы, же болбосо пайда болушу жана адам эволюциясынын өөрчүү процессин биз антропогенез деп атап коебуз. Грек тилинен которгондо антропос адам, ал эми генезис келип чыгуу дегенди түшүндүрөт. Анда сөз башынан болсун, алгач ушул адамдын келип чыгышы тууралуу ой айткан инсандарга кайрылып көрөлү. Алгачкылардан болуп адамдын келип чыгышы тууралуу ойду жана адам систематикасы тууралуу кабарды илимге киргизген инсан Карл Линней болгон. Ал өзүнүн жаратылыштын системасы деп аталган китебинде өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды систематикалаган. Ошол эле кезекте адам баласын дагы систематикалап, адамды приматтар тобуна биринчилерден болуп киргизген. Андан кийин Чарльз Дарвин өзүнүн адамдын келип чыгышы жана жыныстык тандоо деген эмгегинде адам кантип келип чыккан, адам менен жаныбарлардын окшоштуктары, алардын ичинен адамсымал маймылдарга адамдын окшоштуктары тууралуу бир топ маалыматтарды айтуу менен эволюция процессинде адам баласы бул эң жогорку баскычта турган жогорку түзүлүштөгү муун болуп эсептелинет жана адам баласы адамсымал маймылдар менен тектеш деп айтып кеткен. Бир топ инсандардын жана илимдин жетишкендигинин негизинде адамдын систематикасы түзүлгөн. Анда биз алгач систематикалык топторго кайрылып коелу. Биз билгендей, биз адегенде систематикалык топтордун эң чоң катары дүйнөнү кабыл алабыз. Дүйнө дүйнөчөгө, дүйнөчө типке, тип типчеге, ал эми класс болсо түркүмгө, түркүм урууга, уруу тукумга, тукум түргө ажырары силерге белгилүү. Анда биз адамдын систематикасына кайрылалычы. Адам кайсыл түргө, кайсыл дүйнөгө кирет? Алгач түрдөн баштайлы. Адам баласы акыл эстүү адам деп аталган түргө кирет экен, ал эми тукумубуз болсо адам тукуму. Уруу, гоминидтер уруусуна киребиз, же болбосо адамсымал маймылдар деп коебуз. Түркүмү приматтарга киргизебиз. Класстар биз билебиз, сүт эмүүчүлөр классына киргизебиз. Типчебиз омурткалуулар, тип хордалуулар тибине, дүйнөчө көп клеткалуулар, ал эми дүйнө болсо жаныбарлар дүйнөсүнө кирет экен. Демек, силер бүгүнкү сабактан баштап адам систематикасын жатка айта алат болушуңар керек деп ишенем. Башкача айтканда, адам систематикасына кайрылалычы десек, анда адам бул жаныбарлар дүйнөсүнө, анын ичинен көп клеткалуулар дүйнөчөсүнө, хордалуулар тибине, омурткалуулар типчесине кирет. Биз кирген класс бул сүт эмүүчүлөр классы деп аталат. Приматтар түркүмүнө киребиз, гоминидтер уруусуна, адам тукумуна, ал эми түрүбүздүн аты болсо акыл эстүү адам деп аталат деп жатка айталат болушуңар керек. Кандайча ушундай систематикалык топтор пайда болгон? Деги эле адамдар, инсандар, окумуштуулар кантип адамды систематикалаган десеңер, анда биз адам менен жаныбарлардын окшоштуктарына кайрылып көрөлү. Башкача айтканда, бир топ жаныбарларга окшошун белгилерине карап, адамды төмөндөгүдөй систематикалаган. Мисалы, биз адамдын тиби бул хордалуулар тиби деп айтып кеттик. Эмне үчүн мындай деп айтып жатабыз? Анда биз хордалуулар тиби менен адам баласынын окшоштугуна кайрылып көрөлү. Биз төмөнкү жана жогорку түзүлүштөгү хордалуулар менен катар адам баласын алып карап көрөлү. Мисалы, төмөнкү түзүлүштөгү баш сөөксүз хордалуулардын өкүлү болгон ланцетникте хорда өмүр бою болот да, денесинин башынан аягына чейин узатасынан кеткен ок скелет болсо, ал эми жогорку түзүлүштөгү хордалууларда ал кийин омуртка тутум менен алмашат. Нерв системасына карала турган болсок, түтүкчө түрүндө.
Мисалы хордалуулардын төмөнкү түзүлүштөгүсү ланцетникте нерв түтүгү ушул хорданын үстүндө орун алса, ал эми жогорку түзүлүштөгү хордалууларда баш скелеттин ичинде баш мээси, омуртка тотумунун омуртка каналында жүлүн жайгашат. Баш мээ жана жүлүн борбордук нерв системасын түзөт. Тамак сиңирүү системасына кайрылалы каналча түрүндө экендиги баарыңарга белгилүү. Сууда жашаган ланцетник балыктарда тамак сиңирүү системасы дем алуу системасы менен байланышта. Башкача айтканда, кулкундун капталдарында бакалоор тешикчелери ачылат дагы. Бул дем алуу жана тамак сиңирүү системасынын байланышта экендигин көрсөтөт. Ал эми жогорку түзүлүштөгүлөрдө, кургакта жашагандарда дем алуу органы катары өпкөсү эсептелинет. Кан айлануу системасына кайрыла турган болсок, алгач биз ланцетниктин кан айлануу системасына кайрылалы. Булардын кан айлануу системасы туюк, бирок ланцетниктерде жүрөгү жок. Буларда жүрөктүн ролун курсак толтоосу жана бакалоор артериясы аткарат. Балыктарга кайрылалы. Балыктарда жүрөк пайда болот. Булардын жүрөгү 2 камералуу экендиги силерге маалым. Кан айлануусу албетте туюк. Ал эми жогорку түзүлүштөгү сүт эмүүчүлөрдө, мисалы иттикин ала турган болсок, жүрөгү 4 камералуу, кан айлануунун чоң жана кичине тегереги бар, жана артерия, вена кандары бири-бирине аралашпайт. Денесинин температурасы туруктуу, жылуу кандууларга кирет. Адам баласы дагы жогорку түзүлүштөгү сүт эмүүчүлөргө кирет. Анын жүрөгү 4 камерадан туруп, кан айлануусунун чоң жана кичине тегереги бар. Ошондой эле артериялык жана веналык кандары аралашпайт. Эми биз силер менен адам жана жаныбарлардын окшоштугун мисал келтирүү үчүн морфологиялык далилдерге кайрылып көрөлү. Атавизм. Атавизм дегенди биз билебиз. Башкача айтканда, тирүү организмдердин ата тегине мүнөздүү болгон белгилердин айрым организмдерде пайда болушу. Мисалы, адамдарда кыл кыйма тиштеринин өтө өөрчүп калышы, бул дагы болсо атавизм болуп эсептелинет. Башкача айтканда, биздин түпкү тегибиз жырткычтар болгондугунун далили. Ошондой эле адамдардын арасында түктүү адамдар кездешип калат. Көрүп турасыңарбы? Териси да кара, түгү да кара болуп турат. Демек, биздин генибизде так ушундай ген бар дегендигинин далили. Ошондой эле айрым убактарда куйруктуу адамдар дагы төрөлүп калат, Бул дагы биздин түпкү тегибиз куйруктуу болгондугунун далили болуп эсептелинсе, айрым убактарда мүйүздүү адамдар дагы төрөлөт экен. Бул дагы болсо атавизмге мыкты мисал болуп эсептелинет. Мындан сырткары адамдар жаныбарлардан келип чыккан деген далилине мыкты мисал рудименттер эсептелинет. Рудимент деген эмне эле? Биз эске алып көрөлүчү. Рудимент бул эволюция процессинде функциясынын аткарбай калгандыгына байланыштуу айрым органдардын жетиле өөрчүбөй калдыктарынын калышын биз рудименттер деп атап коебуз. Азыр тасманын жардамы аркылуу дал ушул рудименттерге кайрылып коелу. Адамдагы рудименттер. Эволюция процессинде функциясын аткарбай калгандыгына байланыштуу органдардын жетиле өөрчүбөй калдыгынын гана калышы. Мисалы, 3-чү кабак качандыр бир мезгилде көздү коргогон, а бүгүнкү күндө анын калдыгы гана калган. Айталы, денедеги түктөр бул дагы жаныбарлардан келип чыккан деген далили. Жаныбарлардын түктөрү түктүгөн абалда алар сүрдүү болуп көрүнөт, бирок адамга азыр бул анчейин деле мааниге ээ эмес. Ошондой эле ооздогу акыл тишин баарыңар билесиңер, бул дагы жаныбарлардан калган калдык десек болот. Кулактын булчуңдары өзгөчө, мисалы иттерде кулактын булчуңдарынын жардамы менен алар кулактарын буруп, үндүн кайсы багыттан келип жаткандыгын биле алышат. Ал эми адамда болсо бул калдык катары гана калат. Ошондой эле тамандагы булчуңдар өзгөчө, мисалы маймылдар буттар менен дагы ар нерселерди кармагандыктан буларга таман булчуңдар өтө маанилүү. Ал эми адамдарда болсо бул калдык катары гана калган, айрым адамдарда бул жок дагы болуп төрөлүп калган учурлар кездешет. Ошондой эле чычаң сөөгү бул дагы адамдардын түпкү теги куйруктуу болгон деген далили. Сокур ичеги же болбосо аппендикс деп коебуз. Бул ушул чөп-чөөчү жаныбарларда мыкты өөрчүгөн, ал эми адамда болсо бул кичинекей гана ичеги катары калдыгы калып калган. Мынакей биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Рудименттер менен катар эле эмбриологиялык дагы бир топ далилдер бар. Айталы, мисалы эмбриология илми эмнени окутаары силерге маалым.
Биз силер менен хордаллар тибине кирген балыктардын, ташбакалардын, келемиштин жана адамдын түйүлдүгүнүн өөрчүшүн көрүп турабыз. Түйүлдүктүн өөрчүшү, деги эле тирүү организмдердин жекече өөрчүшүн биз онтогенез деп айтып коебуз. Онтогенез түйүлдүктүн өөрчү этабы же болбосо эмбриондук этап жана постэмбриондук этаптарды ичине камтыйт. Биз ушул этаптардын ичинен эмбриондук этабына кайрылып көрөлү. Тирүү организмдердин түйүлдүгүнүн өөрчүшүндө, башкача айтканда анын онтогенезинин эмбриондук этабында ошол топ филогенезди кайталайт экен. Башкача айтканда, хордаллар тибинин тарыхый өөрчүшү кыскача эмбриондук этапта көрсөтүлөт экен. Башкача айтканда, көрүп турасыңарбы, баардык балыктын дагы, ташбака, келемиш, адамдын дагы түйүлдүктүн өөрчүшүнүн алгачкы этаптарында дээрлик окшош болуп атат. Улам кийинчерээк гана ошол түргө мүнөздүү белгиге ээ болуп жатат. Демек, бул тирүү организмдердин түпкү тегинин бир экендигине мыкты далил болуп эсептелинет экен. Мындан сырткары адам менен жаныбарлардын окшоштугуна генетикалык мисалдарды дагы келтирсек болот. Мисалы, ДНКда баардык тирүү организмдердин тукумгуучулук маалыматтары кармалган. ДНК аденин, тимин, гуанин, цитозин деген нуклеотидтерден куралгандыгын биз билебиз. ДНКнын молекуласы өтө узун жипчелерден турат. Алар хромосомаларда болот. Ал эми хромосомалар болсо клетканын ядросунда жайгашкан. Дал ушул хромосомадагы ДНКлардагы гендер белоктун структуралык түзүлүшү тууралуу маалыматтарды алып жүрөт. Башкача айтканда, белоктун биринчилик структуралык түзүлүшү тууралуу маалымат ДНКнын генинде, белгилүү участогунда жайгашкан. Мисалы, адам баласында 20 миңден 25 миңге чейин гендер болот. Адамсымал маймылдар менен адамдын гени 98%га чейин окшош экен. 2 гана пайызы адамдардыкы адамсымал маймылдардан айырмаланат. Ошого карабай адам баласынын түрлөрү, расалары бар экендиги силерге маалым. Адамсымал маймылдарды кеп кылып калдык. Адамсымал маймылдар менен адамдын окшоштугуна кайрыла турган болсок, өтө эле таң калыштуу окшоштуктар бар экен. Керек болсо, адамсымал маймылдар адам сыяктуу кубанып, кайгырып, капаланып жана күлө алат. Демек, эмоциясы жагынан дагы, ошондой эле жогорку нерв иши дагы адамсымал маймылдардыкы бир топ эле өөрчүгөн экен. Ошондой эле адамсымал маймылдар адамдар сыяктуу эле балдарына кам көрүп, аларды тарбиялап, эгерде тентектик кылса жазалап, кадимки эле адам сыяктуу балдарын багышат экен. Ошондой эле алардын колунун түзүлүшүнө да кайрыла турган болсок, башка тирүү организмдерден айырмаланып, адамсымал маймылдардын колу адамдардын колу менен окшош экен. Көрүп турасыңарбы? Манжаларынын баш бармагы башка манжалардан обочолонуп, өзүнчө бөлүнүп турат. Демек, ушундай гана кол эмгек куралын бекем кармай алат эле. Ошондой эле мен силерге атайын күлүп турган маймылды алып отурам. Тиштерине назар салгылачы. Адам менен адамсымал маймылдардын тиштери окшош. Түзүлүшү жагынан дагы, ошондой эле жалпы саны боюнча. Мисалы, кашка тиш, кылкыйма тиш жана азуу тиштеринин саны боюнча да окшош болот экен. Ошондой эле кулагынын түзүлүшү, кулак калкандары дээрлик, көзүнүн түзүлүшү, теринин түзүлүштөрү дагы адам менен адамсымал маймылдардыкы окшош экен. Бул да болсо адамдын жаныбарлардан келип чыккан дегендигинин далили болуп эсептелет. Мынакей балдар, биз силер менен бир топ маалыматтарга кайрылып өттүк. Эми кеп кезегин суроого берели. Адамдардын хордаллар тибине окшош эң негизги белгиси кайсы деп ойлойсуңар? Биринчиси жылуу кандуулугу, экинчиси балдарынын ичтен өөрчүшү, үчүнчүсү ички ок скелети, төртүнчүсү азыктанышы деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, адамдардын хордаллар тибине окшош эң негизги белгиси кайсы деп ойлойсуңар? Жылуу кандуулугубу, же балдарынын ичтен өөрчүшүбү, же ички ок скелетиби, же азыктанышыбы? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул көрсөтүүчүнчү экен. Башкача айтканда, баардык хордаллар тибине кирген тирүү организмдердин ички ок скелети хордасы болот. Төмөнкү түзүлүштөгүлөрдө ал хорда өмүр бою сакталат. Ал эми жогорку түзүлүштөгүлөрдө хорда омуртка тутум менен алмаш. Эми биз силер менен адамдар менен жаныбарлардын айырмачылыктарына кайрылалы. Деги эле адам баласы тик туруп баскандыгына байланыштуу дене түзүлүшүндө бир топ анатомиялык, морфологиялык өзгөрүүлөр келип чыккан. Мисалы, силер адамсымал маймыл менен адамдын скелетин көрүп турасыңар. Ушул жерде жамбаш сөөгүнө назар салгылачы. Мисалы, маймылдардын жамбаш сөөгү бир топ узун болот.
Ал эми адамдын жамбаш сөөгү бир топ эле тик туруп баскандыгына байланыштуу кыскарган. Кыскаруу менен катар анын туурасы тескерисинче адамдардыкы жазыланган. Эгерде тик туруп басып бара жаткандагы ушул жамбаш сөөгүнө назар сала турган болсоңор, адамдын жамбаш сөөгү кыскаруу менен катар ал жазыланган. Башкача айтканда, үстүңкү органдар, мисалы ичегилер, жүрөк, өпкө, боорлор жамбаш сөөгүнө күч келтирет. Андыктан жамбаш сөөгү чара сыяктуу астынан үстүңкү органдарды тосуп турат. Ошондуктан ал жазыланып калган жана бири-бирине бекем ашташкан. Аны менен катар жамбашка бекиген кашка жиликке назар салгыла. Кашка жилик ичти көздөй имерилип орун алат. Башкача айтканда, ичти көздөй кыйшайып атат дагы. Анан кашка жилик менен жото жиликтин бириккен жериндеги муун, биз тизе мууну, мынакей бул дагы жамбаш сөөгүнө мыкты күч негиз болот. Ошондой эле таманына дагы назар салып көргүлө. Таман дагы, тизе дагы бул жамбашка бир топ негиз күч берип турат. Ал эми ошол эле убакта адамсымал маймылдардын кашка жилигине назар салгылачы. Мынакей жамбаш сөөгүнүн тескерисинче сыртты карай имерилип атат дагы. Демек, булар басканда тизеси бүгүлгөн абалда эки жака кыймылдап, оонап басышат экен. Мындан сырткары таманда дагы булардын бутундагы бир манжасы, колунун манжасы сыяктуу өзүнчө обочолонгон дагы, өз кезегинде негизги салмак 4 манжага түшөт. Адамдардыкы сыяктуу 5 манжага чейин күч келбейт экен. Ошондой эле жамбаш булчуңдарына да кайрылып коеюн. Булчуңдары адамдык тик туруп баскандыгына байланыштуу бир топ эле кыскарган. Бирок адам тик туруп баскандыктан бир топ органдарынын өзгөрүшү менен катар эле кыйынчылыктар дагы келип чыккан десек болот. Мисалы, так ушул жамбаш сөөгүнүн бири-бирине жакшы ашташкандыгына байланыштуу адамдын төрөтүнүн кыйындашы келип чыккан. Мисалы, жаныбарларда төрөттөн өлүү өтө чанда кездешет. Адамдарда болсо төрөттөн өлүү өтө көп кездешет. Ошондой эле мен тамандардын түзүлүшүнө да кайрылгым келип турат. Адамдын таманын көрүп турасыңарбы? Таманы S формасында, ал эми маймылдардыкы болсо түз. Эмне үчүн S формасында? Бул өз кезегинде басууну жеңилдетет. Эгер анын омурткасынын түзүлүшүнө дагы көңүл бөлө турган болсоңор, силер айырмасын ошол эле замат көрүп жатат болушуңар керек. Мисалы, маймылдардын омуртка тутуму догосмал болсо, адамдардын омуртка тутуму формасы боюнча S формасында. Демек, омуртка тутуму дагы, буттун таманы дагы S формасында экен дагы, кадимки эле пружина өңдүү адамдын басканда серпилгүчтүүлүгүн жогорулатат дагы, кадимки эле машинанын амортизатору сыяктуу адамдын басышында жеңилдикти берет. Эгерде, мисалы, май тамандуулук деген бар, бизде оору. Эгерде ушул таманы түп-түз болуп кала турган болсо, анда адам талп этип оору басат. Демек, мында басуу ошончолук кыйындайт дегенди түшүндүрөт. Демек, адам түз туруп басышына байланыштуу анын дегеле органдарында өзгөчө скелеттеринде бир топ өзгөрүүлөр болгон экен. Эми адамдын баш скелетине кайрылып көрөлү. Силер көрүп турасыңар, адамсымал маймылдар менен адамдын баш скелети. Адамсымал маймылдардын мээ бөлүгү кичинекей, ал эми бет бөлүгү чоң. Адамдардыкы тескерисинче мээ бөлүгү чоң, ал эми бет бөлүгү кичинекей. Ага жараша албетте адамдардын мээси маймылдардын мээсине салыштырмалуу 2 эсе чоңдук кылат. Өзгөчө адамдардын мээсинен сүүлөө, жогорку нерв иш аракеттери, ой жүгүртүү жана башка борборлору эң мыкты өрчүгөн. Ошондой эле адамдардын скелетине биз алдыңкы жакка назар салып көрөлү. Көрдүңөрбү? Маймылдардыкы алдыңкы жагы кубаттуу өрчүгөн, өтө чоң, ал эми адамдардыкында ал кичирейген жана тиштерине дагы назар салсаңар болот. Адамдардын тиштери адамсымал маймылдардыкына салыштырмалуу майдараак келет жана тиштеринин сыртындагы эмалы өтө калың болот. Ал эми адамсымал маймылдардыкы эмалы жука келет. Ошондой эле колунун түзүлүшүнө дагы назар салып койгула. Мисалы, адамсымал маймылдардын колунун манжалары кыскараак келет. Ал эми адамдардын колунун манжалары узун. Демек, так ушундай кол гана ар түрдүү эмгек куралдарын бекем жана даана кармай алат эле. Сүрөттө көрүп турасыңарбы? Адамдардын ташты кармагандагы экинчи сүрөттөгүчү даана кармап жатат. Демек, ал эми маймылдарда болсо мындай даана кармоо мүмкүн эмес. Ошондой эле биз силер менен таманын түзүлүшүнө дагы назар салып өттүк. Демек, бул дагы өз кезегинде ушул тик туруп басышына байланыштуу бир топ өзгөчөлүктөргө ээ экен. Мынакей балдар, биз силер менен жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Адамдардын адамсымал маймылдар менен болгон тектештигинин эң негизги далили кайсы деп ойлойсуңар? Биринчиси, кан топторунун окшоштугу.
экинчиси скелеттеринин окшоштугу, үчүнчүсү бетинин түзүлүшү, төртүнчүсү ички органдары деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, адамдардын адамсымал маймылдар менен болгон тектештигинин эң негизги далили кайсы болуп эсептелинет? Кан топторунун окшоштугубу, скелеттеринин окшоштугу, бетинин түзүлүшү же ички органдарыбы? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул биринчи экен. Башкача айтканда, кан топторунун окшоштугу бул адам менен адамсымал маймылдардын тектештигинин эң негизги далили болуп эсептелинет экен. Эми биз силер менен сабактын жүрүшүндө терминдерге кайрылып көрөлү. Антропогенез акыл эстүү адамдын пайда болушуна алып келген биологиялык эволюциянын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Филогенез тиричиликтин пайда болгондон тартып органикалык дүйнөнүн же анын айрым формаларынын өрчүү процесси болуп эсептелинет. Ал эми онтогенез болсо организмдин жекече өрчүшү. Систематика же болбосо классификация, таксономия деген сөздөр менен синоним экен. Тирүү организмдердин көп түрдүүлүгү жана аларды эволюциялык тектештигине карап топтоштурууга негизделген илим болуп эсептелинет. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө адам эволюциясына баш багып, адам баласынын жаныбарлар менен болгон окшоштугу жана айырмачылыктарына кайрылып өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.